Саламатсыздарбы YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Менин атым Аку. Менин каналыма кош келипсиздер. Бүгүн мен өзгөчө тамак жасайм. Жөн эле ристи сууга бышырып коюп, ага ар кандай подливтерди кошуп жегенге ылайыктап жасайм. Бир подливдин сүрөтүн, видеосун көргөзөм. Анда эмесе баштайлы. Капустаны турайбыз. Мен баарын бирдей чашкада алдым. Баарын бирдей количествода алабыз. Морковка, ушундай эле сабиз. Баарын өзүңүздөр каалагандай алып турасаңыздар болот. Мен баарын соломка кылып турадым. Картошка. Баары бирдей количествода кетет. Граммдарын мен ченебейм, эметпейм, баягы көз болжол менен жасайм. Ошондой эле бир пияз, 2 зубчик чеснок. Ошондой эле окорочка. Мен майдараак кылып турагам. Эми болсо кууруп баштайбыз. Май куябыз. Баштап кууруп баштайбыз. Этти кууруп баштайбыз. Меники бул антипригарный мындай сковородка эмес, бул жөн эле фритюрный катары колдончумун. Ошол сковородкага жасап атам. Кичирээк казанок. Эт кууруп бүткөндөн кийин пиязды, чеснокду кууруйбуз. Мен бышкыча эле кууруйм. Бул эч кандай кызартып куурбайт бул сковородка. Ошондой эле сабизди салабыз. Картошка. Аралаштырып, бир аз кууруйбуз. Меники кыпкызыл куурбайт. Если кууруганга боло турган казанга куурсаңыздар, кызартып куурсаңыздар жакшы болот. Ошондой эле капустаны салабыз. Мындай капуста таппасаңыздар, беркинде обычный капуста колдонсоңуздар болот. Бул капуста беркинде капустага караганда арзаныраак, ошон үчүн ушул капустаны колдондум. Бардык мен доступный продуктлардан жасаганга аракет кылам. Ошондой эле мен көк пияз колдондум. Банкага салып, кичине тустап койгон болчумун даярдап. Ошондон колдондум. Сиздер көктү свежийден колдонсоңуздар болот. Бир аз аралаштырып кууруйбуз тынчалыкта. Ошондой эле томатный соустан бир аз куям. Ошондой эле томатный пастадан да салам. Өзүңүздөр каалаган количествода салыңыздар. Мен бул тамакка туздан башка эч специя колдонгон жокмун. Силер өзүңүздөргө ылайыктап любой нерсе колдонсоңуздар болот. Ошондой эле овощлерди жаап, бир аз өйдүрөөк боло турган суу куябыз. Бышкыча кайнатабыз. Өзүңүздөр каалаган специяларды колдонсоңуздар болот. Күрүчтү болсо бир чыны күрүчкө 2 чыны сууну куюп туруп, бышаардын астында бир аз демдеп коебуз. Ушу менен күрүчүбүз даяр болот. Мен күрүчтү бышырганды көргөзүп, узун видео кылганды чечкен жокмун. Соусту эле көргөзөйүн деп чечтим. Ошондой эле сковородкага түбүн майлап туруп, жумуртканы куюбуз. Чалып туруп эле жумуртканы. Колумдан наристен бар, ошон үчүн мен чалганды көргөзгөн жокмун. Муну жөн эле куюп туруп аралаштырып койсоңуздар болот. Мен бир аз күтүп туруп аралаштырганды чечтим. Колумдан наристен болгондуктан 2 колдоп кармап сковородканы да эмете алган жокмун. Наристеси бар энелер мени түшүнсө керек деп ойлойм.
Ушу менен күрүчкө, будуңуз жумуртка, соус, анан килканы эле чыгарып туруп эле вилка менен эзип койдум. Кааласаңыздар мындай күрүчкө таттуу нерсени деле кошуп жесеңиздер болот. Мен ушундай кылып каалаган нерсени кошуп жегенди сунуштайт элем. Көргөнүздөр үчүн рахмат.